Кыз Бурак тобунда бир топ жыл эмгектенип, атактуулукка жеткен ырчылардын бири Айжамал Кабулова. Учурда эки баланын мээримдүү энеси жана жолдошунун сүйүктүү жары. Бүгүн дал ушул ырчай менен маектешүү үчүн Ала тоонун ак кар баскан, абасы таза, арчалуу жерин тандап алдык. Саламатсызбы Айжамал айым? Билинбей эле кыш мезгили да келип калыптыр. Быйылкы жыл сиз үчүн кандай ийгиликтерди алып келди? Кечээ күнү эле жаңы жылды тосуп атканбыз. Мына дагы жаңы жыл келип калды. Бул жылы мен жакшы ийгиликтерге жетиштим десем болот. Кыргызстанга кайтып келгениме мына майда келиптирмин. Жарым жыл болуп калыптыр. Келгенден бери 5 ыр жаздырдым, 2 клип тарттырдым. Кудай буйруса алдыда дагы дуэт турат Замир мырза менен. Ал бүтөт дегендей бир 10 күндүн аралыгында. Мына ушул силердин концертиңерге номинат болуп катышып атканы бул өзү деле чоң бир сыймык десем болот. Мындан алдыңкы жылдары мен бул конкурска ат салышып көрбөптүрмүн. Быйыл биринчи жолу супер концертке 2 жыл мурда конок катары катышканмын. Эми бунун баардыгын эл чечет, эл таразалайт. Кимдин канчалык эмгеги бар, ким канчалык эмгек жасап атат, кимдин кандай ырлары бар. Ошолордун баарына мен ойлойм эл өзү күбө. Демек бул жыл сиз үчүн багы ийгиликтүү жылдардан болгон турбайбы? Албетте, албетте. Үй бүлөдө деле мисалы жакшы нерселер болду. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымда жакшы нерселер болду. Кудай буйруса жаңы жылга кандай ийгиликтер менен кире турган болсом, мен ойлойм кийинки жылдагы мындан да жакшы ийгиликтер күтүп турат деп. Жылда жаңы жылды үй бүлөңүз менен тососузбу? Албетте. Эми бул жылы кайда тособуз, аны Кудай билет, өзү билет. Эми бул планда бар, Кудай буйруса Дубайда тоссокпу деген жакшы ниеттер бар. Биротоло Кыргызстанга келдиңиздер да, же кайта Орусияга кетесиздерби? Биротоло келдим десем болот. Себеби мен бул жакта балдарым менен биротоло келдим. Жолдошумдун жумушуна байланыштуу, ал Москвада. Эми кандай ар 2 жумада эле келип турат да, келип кетип турат балдарды сагынганда элечи. Анан жаңы жылда мүмкүн барабыз. Кызыңыз менен балаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Кызым Жупара, тон кызым 5 жашта, кичүүсү 3,5 жашта. Экөөнүн кылыгы таптакыр бири-бирине дал келбейт да, эки түрдүү. Жупара эркек мүнөз. Мындай кыймыл аракети, кылган нерселери, сүйлөгөн сөздөр, ойногон оюнчуктарынан бери эркектерге окшош. Эми Темирлан ага караганда кичине мындай назигирээк. Анан тез бат ооруп турат. Анан өтө эле назик. Кыймыл аракеттери деле назик да. Кайненем деле, апам деле айта берет да. Азамат кичинекейинде кодум ошо Темирландай эле болчу депчи. Кызымдын мүнөзү капа болушту таптакыр билбейт. Анан бирөө менен урушушту да таптакыр билбейт да. Мүнөзүнү көбүнчө өзүмө деле окшоштурам. Балдарыңыз чоңоюп, сиздин багы чыгармачылык менен алектенүүңүзгө аз болсо дагы багы жардам болуп, жеңилдеп калсаңыз керек. Албетте, мен 5 жыл отурупмун үйдөчү. 5 жыл ушул балдарым кандай десем, эне мээримине тоюп, кандай эне жытына тоюп, ушундай чоңоюшсун деп мен 5 жыл ушу балдарым чоңойсун деп үйдө отурдум. Азамат деле бүгүнкү күндө ыраазы эле балдарымдын баягы кээ бирлери мисалы таштап, энесине таштап, апасына таштап, азыр эми бүгүнкү күндө тиричиликте баары эле таштап кетип атпайбы, бүгүн төрөлгөн баласын эртеге таштап кетип атышпайбы? Жок, мен анта албайм. Өзүм да аябай баласакмын. Мен азыр мына бүгүнкү күндө деле 3-4 күнгө ошко барып келем, же болбосо бир күн таласка барып түнөп калып, эртеси келген күндө деле мындай сагынып кетем да. Жардамы тийип атат азыр өздөрү менен өздөрү. Гастролго кеткенде кимге таштап кетесиз балдарыңызды? Балдарымды бала бакча баккандарга таптакыр ишенбейм. Мен бүгүнкү күндө көрүп атпайсызбы? Бала баккандар эмне кылып тарбиялап, эмне кылып атышат? Мен үйдө сиңдим бар, бөлө сиңдим. Ал бүгүнкү күндө окуйт, студент. Эми баягы кечинде болсо дагы балдарды алганга жетишет, сабактан чыгып. Эгер мен 2-3 күнгө кетип кала турган болсомчу гастролдоп. Анан эми азыр үй бүлөлүү болгондон кийинчи бир 5-6 күнгө кетиш кыйыныраак болуп калат экен.
баары бирчи мурункудай айлап жүрө албайт экенбиз көчөлөрдө, талаада. 2 күнгө ашып барса 3 күнгө барабыз. Бирок ошол 2-3 күндө дагы чыдабай сагынып кетебиз да, кайра келгенге туура келип калат, концерттерди токтотупчу. Мурункудай айлап 10 күндөп, 15 күндөп жүрө албайбыз азырчы. Үшүп кеткен жоксузбу? Үшүп кеттим. Жылуу жерден барып. Макул, ошондой кылайлы. Баларчага келет аябай зуулдатып айдап келдиңиз унааңызды. Ушу айтсаңыз, канча жылдан бери рулде отурасыз? Рулда мен 2006 жылы мага мен ушул жеке концерт бергенде Бишкектечи. Ошондон кийин Audi 80 деген машина белек беришкен. Аны 2 жыл айдагам. Андан бери машина айдай элек болчумун. Быйыл бияка келгенден бери нарак беракка жүргөнү сөзсүз машина керек экен. Балдар менен болгондо дагы бир аз кыйналып калат экенсиң. Балдарды бала бакчага алып барам, алып келем. Өзүмдүн жумуштарым эртеден кечке көчөдө жүрөм. Ошон үчүн машина болбосо болбойт экен деп жолдошум машина белек кылды быйыл жайында. Алганыма ошол 4 ай болуп калды, 4 ай 5 ай болуп калды. Жолдошуңуз жөнүндө кеп козоп калдыңыз. Ошол жолдошуңуздун дагы мүнөзү жөнүндө айта кетсеңиз. Жолдошумдун мүнөзү аябай токтоо, оор басырыктуу, жет өлчөп бир кескен жигит. План менен иш кылганды аябай жакшы көрдүм. Мен кээде шашмабын болуп кетем да. Бир нерсе кылыш керек десе, мен ошол убакытта эле жасай калышым керек дейм да. Анан аябай шашмасын, бир аз ойлонуш керек, бир аз мындай кылыш керек деп мага көп эле эме кылып калат да. Шашмасың депчи. Анан токтоо мамиле жасайт, өзүнүн жасап жаткан жумуштарына дагы аябай сабырдуулук менен мамиле жасайт да. Ушул жактары жагат, мүнөздөрү. Азыр эми алыста болгон үчүн мен түшүнүп атам, жалгыз кыйын. Жалгыз болгон эрте менен ишке кетет, кечинде келет. Үйүнө келсе тосуп ала турган балдары жок. Да, ошонусун ойлоп эме кылам да, көбүнчөчү кайра кетким келипчи, жанында эле болсом депчи. Бирок эми мен мисалы Кыргызстанга эле калалы, ушул жерде иштейли десем жок. Азырынча Кыргызстандан өзүбүздүн келечегибизди мен көрө албайм дейт да. Мейли үй бүлөдө бир бутубуз ошол жакта болуп турсун, мен бул жакта болуп турайын дейт. Кымбат баалуу асма лампочкалар деп коелу, шамдар. Көп ушундай мебель эмелерди Америкадан жасатып алып келишет да. Сиз дайыма эле эл көзүндө жүрөсүз да. Анан ошол сизге ашык болгондагы күйөрмандарыңыз бар дегендей. Анан жолдошуңуз аябай катуу кызганса керек. Кызганат, эми жакшы көргөн адам кызганат. Мен деле мисалы кызганам. Бирок чеги менен кызганат. Кызганса дагы билдирбейт кээ бир жерде. Бар го эми анча-мынча эркектер ошол жерде эле тигини эмне карап атасың, ал сени эмне карап атат? Жок, андай эмес. Кызганат, ичине салып коет да. Кайсыл бир убакытта айтат. Айтат. Бири-бирибизге болгон ишенич бар бизде. 90% десем болот, 100% десем болот, бири-бирибизге болгон ишенич. Ошондуктан бул жака иштегени мени калтырды десем болот. Эгер ушундай эле кызганып үйдөн да чыгарбай турган эркек болсо, анда мен азыр бул жерде отурбайт болчумун. Ырдабайт да болчумун. Кудайга шүгүр түшүнгөнүнө. Ар бир үйдө казан аяк кагышат эмеспи? Анан көбүнчө сиздердин ортоңуздарда эмнеден улам пикир келишпестиктер келип чыгат? Мындай учурда кимиңиздер биринчи жазылып, кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар дегендей. Болбойт деп айтпайм. Ар бир үй бүлөдө болот. Кечирим сураган жактан экөөбүз тең эле бирдейбиз. Эми кимден күнөө кетсе, ошол адам биринчи кечирим сурайт, кечирип кой деп. Анан кээде мен бирок менден кетсе дагычы кечирим сураган мага оор болуп калат да.
жүрө берем да, качан сүйлөсө сүйлөйүн деп коечу. Бирок адам кечиримдүү болуш керек го. Кээ бир шоу бизнес өкүлдөрү чыгармачылыктан сырткары бизнесменен дагы алектенишет, сулуулук салон жана башка ушундай сыяктуучу. А сиздин баягы киреше алып келүүчү кандай булактарыңыз бар? Мен балдардын кийимин ачуу, кийимдер, мисалы баалуу кийимдер, сапаттуу кийимдерди андай ошондой магазин ачалы деп биз план кылып атабыз азыр. Бул нерсе ойдо бар, планда бар. Мен балдардын магазинин көптөн бери ачкым келип жүрөт, ушундай магазин ачалы депчи. Негизи өзүм көрүп кызыгам балдардын буюмдарына, кийимдеринечи. Буюрса болот, аманчылык болуп турса, ойдо бар нерсе болот баары. Ачайын турсаңыз, ушул жылы Жакын арада болот, бул жылы деп дагы сөз бере албайм. Мүмкүн эмки жылы. Бишкектен эле? Бишкектен эле. Келиңиз анда маегибиздин жарты бөлүгүндө коелу, ушул жерден улай берели. Кайненеңиз жөнүндө кеп кыла турган болсок, сөз кыла турган болсок, ал адам сиздин чыгармачылыгыңызды колдоп кандай кадамдарга барат? Кайненем тууралуу айтсам, апам тууралуу айтсам, сөз бүтпөйт чындыгында. Ушунчалык жакшы адамдар, кайын журтум. Мен ар интервью бергенимде сөзсүз түрдө айтам бул адамдарды, себеби ушул кишилердин ыраазычылыгы менен мен бүгүнкү күндө ушул деңгээлге жетип отурам десем болот да. Себеби мен ар концертке барганымда, тойго барганымда ар дайым апам өзүнүн батасын берет, атамдын батасын берет. Ар чай ичип, ар дастуркан жыйган сайын, эшиктен чыгып баратканымда баталарын берип турат да. Ушунчалык түшүнүктүү, менин чыгармачылыгымды түшүнгөн адамдар колдоп турушат. Мисалы, ушундай концерттерге катышып атам, клип тарттырып атам десем, ой, кайсыл жерде тартып атасыңар, качан даяр болот деген сыяктуу суроолорду берип күтүп турушат да, ушунчалыкчы. Анан жаңы ыр жаздырдым, мындай тууралуу десем, тамашалап, апам айтып атпайбы, кайнене тууралуу ыр жазсаң, сен ошондо ушул ырчылардын арасынан, ырчы келиндердин арасынан биринчи кайненесине арнаган кайненесине арнап ырдаган келиндерден биринчи болосуң деп сөзүн айтты эле. Кудай буйруса бар бул нерсе. Мен бул нерсени жасабайм дейм, Кудай буйруса жасайм. Ар бир үйдүн өзүнүн жазылбаган мыйзамдары болот эмеспи? Жан келин болуп барганда кыйналган чыгарсыз. Мен эле эмес, ар бир аял киши, кыз киши бирөөнүн бүлөсүнө барып сразу мындай тез эле арада эле аралашып кетиши кыйын болуш керек. Менде деле бул нерсе болду. Мен эрт бир 2-3 күн жашап кете тургандай эле ушундай сезим болуп жүрдү да магачы. Анан эми баягы кайын журтумду биз кошунан жашап, анан мен окуган мектепте кайненем иштейт болчу, кыргыз тил, кыргыз адабияттан берет болчу. Көрүп жүргөнүм үчүн мага андай деле коркунуч болбоду да. Анан мен ойлойм, турмушка деле даяр болсом керек эле депчи. Тамак ашка, үй жайга баарын эле эми кайненем, кайнатамдар айтып эле келет го, тың эле мен. Менин жасаган жумуштарыма, жасаган тамактарымды макташып эле жеп отурушат. Эң эле биринчи айткан сөзү мен ошол келин болуп барганда эртеси эле күнү тамак жасаганымда айтты. Биздин үй бүлөдө эркектер баш болуп баарыбыз камыр тамак жакшы көрөбүз деди да. Дедим, мен дагы жакшы көрөм. Мен жегенди эмес, мен жасаганды жакшы көрөм. Сизден башка дагы канча келин бар? Алар дагы жардам беришебизби? Албетте, менден кийин бир келин бар, абысыным. Алар бизден кийин 2008-жылы, 2010 жылы баш кошушту. Алар деле шаарда турушат. Бирок жанагы жакшылык болгондо, жамандык болгондо баары бир чогуу барып, айылда кадимки келиндик кызматты милдетти аткарабыз экөөбүз тең. Жолуктарды байлайбыз, халаттарды кийебиз. Кадимки айылдагы келиндердей болуп кызматты кылабыз. Ошентип жүрсөк, элдер баары таң калат да. Келиндер да иш кылат экен депчи, айрыкча мага көбүрөөк таң калышат. Иш кылышты билеби, тамак жасашты билеби деген адамдар бар.
эми бул нерсе баарыбыздын башыбызда бар. Бүт нерсеге даяр болуш керек. Айтсаңыз, ошо кайненеңизге сиздин кайсыл сапаттарыңыз окшош? Өзүңүз байкай алдыңызбы? Көбү окшош турушат. Жада калса келбетибизден бери окшош турушат да. Сүйлөгөндөрүбүздөн бери, кылган жумушубуздан бери, бат кыймылдап, ошол нерсени мисалы бир нерсени ойлондумбу, ошол учурда эле жасаганды жакшы. Апам дагы ошондой экен да. Мен байкадым да, жакын арада элечи. Мага эмнеси жагат, келин, мисалы мен келини болуп кухняда жүрсөм таптакыр аралашпайт. Мен тамак жасап атамбы, мисалы кээ бир кайненелер бар, мынаны мындай кылып койсуң, мынаны азыраак сал. Сен эми тамак жасап атасың, келип сага кирише берген адамдар да бар, андай эмес. Билет, акырын чыгып эшикти жаап коет. Анан бир аз мындай кандай десем, капризная да, кичине бир нерсе жагышы кыйыныраак. Кээ бир белгилүү инсандардын досторуна караганда багы душмандары көбүрөөк болот экен да. Сизде бул жаатта кандай? Менде душман көп деп айта албайм. Себеби билбейм. Душман душман деп айтсам жаңылышып калсам керек, билбейм эми. Досум деле көп эмес. Саналуу эле досторум бар. Дос болгондон деле корком негизичи. Эртең бирсү мүмкүн сени дагы бир мындай жаман нерсе жасап коебу дегенчи. Менин досторум, саналаштарым, сырдаштарым ушул Кенже же Гүлнар эже. Мен кайгырсам дагы, кубансам дагы баарын ушулар менен чогуу четишем да. Кээ бир айтып кээ бир мисалы бар. Энеси менен сырдашым мүмкүн. Жок, мен только ушул адамдар менен сыр чечишем да. Кайсы бир жылдары АГК деген топ менен чыккансыздар эле. Ошол топ кийинчерээк аты такыр эле угулбай калды да. Туура. Баягы турмушка чыккандан кийин, турмуш жолун аттагандан кийин баары бир баягы ар дайым чогуу болуп, чогуу мисалы ырларыбызды жаратып, бул нерсе биздин мисалы ошол группада жүргөнүбүздө ушул нерселер болчу эле да. А бирок үй бүлөлүү болгондон кийин бир аз кыйыныраак болуп калат экен. Себеби мен Москвада болчумун, Гүлнар эже Бишкекте, Кенже эже Алматыда. Анан мына күнү чогулалы дей турган убакта бирөөнүн иши болуп калат, же бирөөнүн баласы ооруп калат, бирөөнүн кайын журту дагы бирдеке болуп калат. Ошондой сыяктуу нерселер болуп турат экен да. Ошондуктан бир аз тыныгуу болуп калды. Үчөөбүз ар жылы чогулганда ушул жаңы жылдык передачаларга тартылуу максатында бул топту түзгөнбүз да. Жакшы байрамдарда, жакшы концерттерде чогулуп эле ырдап турганычы. Мындай караганда биз өзүбүзчө эле жеке ырчы, биз үчөөбүздү тең мисалы өзүбүздүн атыбыз бар, өзүбүзчө ырдагасак, бизди эл кандай ырдасак дагы эл ошондой кабыл алат да. 2014-жылы үчөөбүздүн сахна бетине чыкканыбызга ошо сахнада жүргөнүбүзгө 20 жыл болот экен. Билинбеген менен 20 жыл өтүп кетиптир. Белгилейбиз, Кудай буйруса. Келиңиз эми маек соңунда бир өз үнүңүз менен бизге ырдап бербейсизби? Жалпы Супер KG порталынын колдонуучулары үчүн. Теректей бойлуу бир өзүң, термеле басып жүрөсүң. Теңирим берген боюма, тең болчу да сенин мүнөзүң. Теңирим берген боюма, тең болчу да сенин мүнөзүң.